Баарыңарга салам. Менин атым Ажар. Мен 2 жылдан ашык убакыттан бери SMM адиси катары эмгектенип келе жатам. Бул окутуу роликтерде биз сиздер менен SMM деген эмне, ал кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет жана бизнесте аны кандай колдонуу керек деген тууралуу суроолорду талкуулап чыгабыз. Бул роликтер 5 сабакка бөлүнгөн. Теорияны баштаардан мурун терминдерди түшүндүрүп кетсем, анткени мен соц тармактар жөнүндө айтып берип жатканда сиз түшүнбөй калышыңыз мүмкүн. Биздин башкы темабыз соц тармактар менен байланыштуу болгондуктан Instagramдан баштасак. Instagram ири социалдык тармактардын бири. Бул сүрөт же видео менен бөлүшүүгө, баарлашууга жана бизнес жүргүзүүгө арналган тиркеме. Instagramды кантип телефонго орнотсо болот? Башкы менюда сиз Play Market же болбосо Google Play деген жазуусу бар тиркемени табыңыз. Тиркемеге кирген соң, лупа көрсөтүлгөн издөө сабына Instagram деп жазабыз. Мен көрсөткөндөй кылып орнотуу кнопкасын басыңыз дагы, кичине күтө туруңуз. Андан соң башкы менюга кайтып келебиз. Instagram ушул жерде сакталып калат. Эми Instagramдын ичине кирип, өзүбүзгө баракча ачабыз. Регистрация же болбосо жаңы аккаунт ачуу дегенди басабыз. Эми телефонуңуздун номурун же болбосо почтаңызды каттоо зарыл. Имя пользователя бул сиздин логиниңиз же башкача айтканда Instagramдагы атыңыз. Өзүңүз каалагандай кылып ат тандап жазсаңыз болот. Мисалы, мен Айымжан 90 деп жаздым. Эске алыңыз, логиниңиз сөзсүз түрдө англис тамгаларынан болуш керек. Кээде сиз тандаган логин же ат башка бирөөдө болуп калышы мүмкүн. Мындайда автоматтык түрдө бул ат бош эмес деп чыгат. Мындай учурда сиз чекит же болбосо төмөнкү боштукча койсоңуз болот. Каттап өткөн соң сыр сөз ойлоп табуу керек болот. Ошондо биздин сыр сөзүбүз 1, 2, 3, 4, 5 Усенова болду. Эми кийинки кадамга өтөбүз. Мында каттоону бүтүрүү үчүн кнопканы басабыз. Эми биз Instagramга катталдык. Өздүк страницабызга кирүү үчүн оң тараптагы кнопканы басабыз. Бул сиздин баракчаңыз же башкача айтканда аккаунт. Бул социалдык тармактагы баракча. Эми аны толтуруу кажет. Башкы аккаунтка сүрөт коюу үчүн сол тараптагы плюсту басабыз. Мында добавить фото профиля дегенди тандап алабыз. Андан соң выбрать из галерея дегенди басып, сиздин галереяңызда болгон сүрөттөрдүн ичинен бирди тандап алабыз дагы готово деген кнопканы басабыз. Башка адамдар сизди табышы оңой болуш үчүн сиз толук аты жөнүңүздү жазууңуз керек. Бул үчүн ортодо редактировать профиль деген кнопканы басып, атыңызды жана фамилияңызды жазабыз. А себе деген жерге өзүңүзгө тиешелүү маалымат жазабыз дагы, аны сактап коебуз. Эми болсо Instagramдын функциялары жөнүндө айтып берсем. Башкы меню, сиз көрүп турган үй иконкасы лента деп аталат. Мында сиз досторуңуз же сиз катталган баракчалардын фото, видеолору чыгат. Кийинки функция бул издөө иконкасы. Мында сизге кызыктуу болгон адамдардын сүрөт жана видеолору чыгат. Ошондой эле издөө сабына сиз билген адамдын же жылдыздын логинин жазып, аны тапсаңыз болот. Мисалы, сиз Нурлан Насиптин Instagram баракчасына катталууну чечтиңиз. Мында сиз издөө сабына англис же орус тамгасында анын атын жазыңыз. Нурлан деп жазганда эле көк галочка менен анын баракчасы чыкты. Ал белгилүү адам болгондуктан жана алардын атынан башка бирөөлөр баракча ачып алгандыктан көп катталуучусу бар адамдарга көк галочка берилет. Бул галочка чынында эле Нурлан Насиптин баракчасы деген далил болуп саналат. Эми анын баракчасына кирген соң подписаться, кыргызча айтканда катталуу деген функция чыгат. Муну баскан соң сиз Нурлан Насиптин киргизген сүрөт жана видеолорун өз лентаңызда улам-улам көрө аласыз. Анын баракчасына кирген соң ага сиз лайк басып же комментарий жаза аласыз. Мисалы, бул сүрөттү ачып кирдиңиз дейли. Жүрөк, комментарий жана самолет сыяктуу турган иконкаларда Instagramдын функциялары. Лайк англисчеден жактыруу болуп которулат. Интернеттеги популярдуу ыкма. Бул ар кандай билдирүүгө, сүрөткө, макалага, видеого жана башка материалдарга макулдугуңузду, жактырганыңызды же колдогонуңузду көрсөткөнүңүз. Сүрөткө 2 жолу бассаңыз жүрөкчө чыгат. Же болбосо жүрөк иконкасын 1 жолу басыңыз. Сиз лайк бастыңыз. Экинчи ыкма бул комментарийлер. Адамдар өз оюн билдирүү же болбосо пикир алмашуу үчүн ошол фотонун же видеонун астына комментарий жазышат. Комментарий иконкасын басып, сиз башка адамдардын жазган комментарийлерин да окуй аласыз жана аларга жооп жаза аласыз. Мисалы, Нурлан Насиптин дал ушул сүрөтүнүн астындагы комментарийге кирип көрсөк. Бул жерде да жаккан комментарийлерге лайк койсоңуз болот. Эми артка кайтабыз. Самолет сыяктуу болуп турган 3-чү иконканы талкуулайбыз. Бул достор менен бөлүшүү үчүн ушундай атайын функция. Муну биз репост деп айтабыз.
Мында досторуңузду логин аркылуу табып, аларга ушул эле фотону кат түрүндө жөнөтсөңүз болот. Эми 2 жолу артка кайтабыз. Ортодо турган плюс иконкасын басабыз. Мында сиз өзүңүздүн баракчаңызга сүрөт же видео киргизе аласыз. Мунун жалпы аты пост деп аталат. Пост социалдык тармакта жарыяланган жазуу, текст, сүрөт же видео. Кантип пост киргизүү керек? Плюс иконкасын баскан соң, сиздин галереяңызда болгон бардык сүрөт жана видеолор чыгат. Каалаган сүрөттү тандап, далее деген иконканы басабыз. Бул жерде фильтрлер чыкты. Фильтр деген сүрөткө башкача кошумча түс берүүчү функция. Мында 10дон ашуун ар кандай фильтрлер бар. Мисалы, бул фильтрди тандадык дейли. Эми аны дагы бир жолу басканда түстү азайтып же көбөйтүүчү функция чыгат. Өзүңүздүн каалооңузга жараша тандап алыңыз дагы готово дегенди басыңыз. Андан нары далее иконкасын баскандан соң текст жазууга убакыт келип жетти. Мында сиз сүрөтүңүзгө жараша текст жазсаңыз болот. Добавить место деген жерге сиз өз дарегиңизди же сүрөт кайсы жерде тартылганы жөнүндө маалымат бересиз. Мисалы, издөө сабында Ысык көл деп жазып да киргизсеңиз болот. Эми поделиться деген кнопканы басыңыз. Сиздин эң биринчи постуңуз жарыяланды. Өзүңүздүн постуңузду оң жактагы четки функциядан тапсаңыз болот. Эми жүрөкчө функциясын талкууга алсак. Муну басып кирген соң, сизге лайк баскан, комментарий жазган, катталган дегеле бардык билдирүүлөр ушул жакта сакталганын көрө аласыз. Мисалы, катталуучуңуз лайк басса, ошол замат сизге билдирүү келет. Көрсөтүп жатам, адамдын логини жана ал сиздин сүрөтүңүздү жактырды деген кабар келди. Баракча ачып, кичине болсо дагы Instagram эмне экенин түшүнүп калдыңыз деген ойдомун. Эми Instagramдын кыйыныраак деңгээлине өтөбүз. Мында биз ошол эле тиркеменин ичиндеги функцияларды карап өтөбүз. Лентага киргенде оң тараптын үстүндө бул чагылганга окшогон кнопка бар. Муну биз Direct деп айтабыз. Мында сиз досторуңуз менен жазыша аласыз. Дайректтин ичинде кадимкидей сүрөт, аудио жөнөтүп жана видео аркылуу бири-бириңерди көрүп сүйлөшсөңөр болот. Башкы лентага кайтып келебиз. Эми сол тараптын үстүндө камера иконкасын басабыз. Бул Stories деп аталат. Stories 24 саат бою контентти жайгаштырууга мүмкүнчүлүк берген Instagramдагы формат. Сөзмө-сөз которгондо окуя же тарыхча. Пост менен Stories'тин айырмасы эмнеде? Пост сиз өчүрмөйүн тура берет. Ал эми Stories болсо 24 саат гана сакталып турат дагы, кийин өзү автоматтык түрдө өчүп калат. Stories'ке кантип сүрөт киргизсе болот? Ак, эң чоң кнопканы басып моменталдуу сүрөт жазсаңыз болот, же болбосо өйдөгө жылдырып туруп, галереяңыздан каалаган сүрөттү же видеону тандап киргизсеңиз болот. Мисалы, сүрөткө тарттыңыз дейли. Эми бул жерде да аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Текст жазуу үчүн бул жердеги тамгаларды басабыз. Бул кнопканы басканда мындай кичинекей терезе чыгат. Мында сиз кайсы жерде экениңизди белгилесеңиз болот. Аны кыймылдатып, кичинейтип, чоңойтуп, кааласаңыз корзинкага алып келип өчүрүп салсаңыз болот. Жана башка функцияларда дал ушундай болуп колдонулат. Кааласаңыз смайлик кошуп, фантазияңызга жараша Stories киргизилет. Акырында ваша история деген кнопканы басып коебуз. Сиз Stories жүктөдүңүз. Досторуңуздун стористерин лентанын башында тегерекчелердин ичинен көрө аласыз. Муну мынтип жылдырса да болот. Эгер тегерекчелер кызыл болуп жанып турса, бул стористерди сиз али көрө элексиз дегендин белгиси. Досуңуздун сторисине кирген соң, алардын сторисине кат түрүндө жооп кайтарсаңыз болот. Мисалы, сен кайда жүрөсүң деп суроо узаттык дейли. Эми Direct'ти ачып карасак, биздин жазышуубуз Direct'ке түшүп калган болот. Ар лентага кирген сайын стористер жана посттор алмашып турат. Ал эми жоготуп жибердим деп корксоңуз, башта айтып өткөндөй кылып, ар кимдин өздүк баракчасына кирип, постторун жана стористерин көрсөңүз болот. Stories эмне экенин билгенден кийин, Stories менен тыгыз байланышы бар дагы башка бир функция жөнүндө айта кетсем. Мен көрсөткөндөй кылып издөө сабына биз сүйүп жеген KFC'нин официалдуу баракчасына киребиз. Көңүл буруңуз, маалымат жазылган жердин астында мындай тегерекчилер бар. Булар эмне? Бул ошол эле стористер, бирок атайын сакталган стористер. Же башкача айтканда, highlights деп аталат. Муну эмне үчүн колдонот деп сурап жаткан болсоңуз, анда түшүндүрүп кетейин. Бул Instagramдагы баракчага киргенде бат маалымат алуу максатында атайын сакталган стористер. Мисалы, кардарларга ыңгайлуу болуш үчүн KFC менюну, акцияларын жана байланыш телефондорун калтырган. Чынында, бул багыт берүүчү функция аябай ыңгайлуу. Анткени посттордо маалымат издеп бир топ убактыңызды кетиресиз. Кийинки функция бул түз эфир.
Өзүңүздөр түшүнүп тургандай эле, бул функциянын жардамы менен биз түз эфирге чыгып, катталуучуларыбыз менен жана досторубуз менен сүйлөшсөк болот. Түз эфирге кирүү үчүн сол тарапта турган камераны басабыз. Анан история деп тургандын ордуна прямой эфир деген кнопканы басабыз. Ортодогу ак кнопканы бастык, эми түз эфирге уландык. Кааласаңыз, оң тараптын астында камераны өзүбүзгө буруп, же тескерисинче алдыда болуп жаткан нерсени тартсак болот. Түз эфирден чыгууда завершить деген кнопканы басабыз. Мында биз түз эфирди IGTV'де сактап койсок болот, же болбосо өчүрүп салсак болот. Бүгүнкү лекцияда боло турган акыркы функциябыз IGTV жөнүндө болмокчу. IGTV'ге кирүү үчүн издөөгө киребиз. Чоң тамгалар менен издөөнүн астында IGTV деп жазылып турат. Бул Instagram'дын телевизору катары деп айтсам жаңылышпайм. Мында сиз 60 мүнөткө чейин уланган видеолорду көрсөңүз болот. Айтып кетчү нерсе, кадимки пост катары видео киргизерде чек бар. Анда сиздин видеоңуз 1 мүнөттөн көп болбошу зарыл. Ошондуктан IGTV'нин бирден бир жакшы жери узакка созулган видеолорду киргизүү. Ушул менен бүгүнкү биринчи лекциябыз аягына чыкты. Инстаграмды толугу менен өздөштүрдүк деген ойдомун. Экинчи роликтен көрүшкөнчө.